Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешмесинде уран өндүрүү өнөр жайынын таасирине дуушар болгон аймактарды рекультивациялоого, темир жол транспортун өнүктүрүүгө тийиштүү темаларды талкуулайт. Мындан тышкары КМШга мүчө өлкөлөрдүн маалыматтык телекоммуникациялык тармактардагы автордук укук жана чектеш укук объектилеринин укугун коргоо жана сактоо боюнча кызматташтыгы каралмакчы. Эксперттердин айтымында аталган уюмдун алкагында бир катар тармакта өз ара мамилелерин жаңы деңгээлге чыгарды. Башка мамлекеттердин мигранттарына салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын жарандары Казакстан жана Россия аймагында мындай толук кандуу шарттары бар да, мүмкүнчүлүктөрү бар. Эч кандай мындай өтө кысымга алынбайт деген мааниде да. Шарт түзүлүп берилген, алар иштегенге, жашап иштегенге туруктуучу, иш тапканга. Уюм социалдык экономикалык аскер кызматташтыгы боюнча интеграция жүрүш үчүн биригишкен. Анын курамына кирген 9 өлкө саясий, гуманитардык, маданий байланыштарды сактап калды. Мунун алкагында уюмга кирген мамлекеттердин жарандары бири-бирине визасыз каттоого уруксаат берилген. Ошондой эле коопсуздук же экономикалык жана башка маселелерге байланышкан суроолорду чечүү максатында жыл сайын жолугушуулар өтүп турат. Коопсуздук болобу же экономикалык болобу кандай бир суроолорду чечиш үчүн жылдан жылга ар кайсы деңгээлде жолугушуп турат. Ошол эле мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, тышкы иштер министрлиги алкасында аскер же парламентария катары байланышып турушат. Он чактуу маселелерди чечиш үчүн ошонун структурасындагы уюмдар дагы бар. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын сактоо үчүн бул уюм азыркы убакытта керек. Ошол эле учурда уюмга кирген өлкөлөр арасында да товар жүгүртүү, ташып өткөрүү жаатында тоскоолдуктар жок эмес. Алдыдагы жыйында аларды чечүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Себеби уюм шериктештикке мүчө өлкөлөр арасында тоскоолдуктарды жоюуга арналган. Эксперттердин айтымында ар бир өлкө өзүнүн ички жана тышкы саясатын бир багытта жана бири-бири менен байланышта жүргүзөт. Дагы бир маселени эске алышыбыз керек. Бул биздин экономиканы модернизациялоо маселеси турат да, жана сана эрептештирүү, жаңы багытта, жаңы азыркы заманбап заманга ылайык ушундай бир завод, фабрикаларды, өндүрүштөрдү куруу, жандандыруу маселеси турат да. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге, анын катарында автордук укук объектилеринин укугун коргоо жана сактоо боюнча кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлушу, ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде 2022 элдик кол өнөрчүлүк жана маданий мурас жылын өткөрүү боюнча иш-чаралар планынын долбоорун бекитүү пландаштырылууда. Анара Мамбеткадырова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.